Биз коомчулуктун пикирин башка жакка бурбашыбыз керек. Өмүр бою айтып келатабыз да, Акаев керемет инсан дагы, жанындагылары жаман. Президент жакшы дагы, ат кошчулар жаман. Жээнбеков мыйзам бар. Жээнбековдун уруксаты жок. Күч колдонуу структуралары кадам баспайт. Бул мыйзам. Жээнбеков кесиби башка болгону менен конституция боюнча башкы кол башчы. Башкы кол башчы. Анан башка жакка бурбашыбыз керек да. Жээнбековду жаман көрсөтөйүн деп башкалар провокация. Ошол жердеги атайын күч түзүмдөрү башка кишинин буйругун уккандай, алар эмне малбы? Алар өзлөрүнүн башкы командашчысынын буйругун угат да. Бул биринчи жагы, экинчи жагы. Бул адат болуп калган. Акаев дагы өтө опурталдуу чечимдерди кабыл алар да, Москвага кетип калчу. Мына гезиттин башкы редакторлору бар. Атайын материалды даярдап коюп, жандакысына берип коюп, өзү бир жакка командировкага кетип калган, иш сапары менен жүргөн киши болуп калат дагы, чыгып кеткенден кийин келип башын тырмап отурат. Мен иш сапарына кетсем чыгып кетиптир деп. Бул арамдыкты токтотушубуз керек биз. Момундай туура эмес, жанакындай багытка жоромолдорду жибербешибиз керек. Мунун баарынын башында Жээнбеков менен макулдашылган, акылдашылган, атайын операция түзүлгөн. Башка маселе, ушул операцияны түзгөн азаматтардын бүт баары четинен сабатсыз. Эч нерсени көрбөгөн, мурдунан алысты байкай албаган, бир кемчонтойлорду жыйнап алган. Сен мага ишенесиң, мен сага ишенем, мен сага таянам деген сыяктуу. А бизде баягы адистердин баары, мыктылардын баары чет жакка чыгып кетти. Же болбосо жумушсуз болуп отурат. Бүт баары четте жүрүшөт. Бүгүнкү күндөгү түзүлгөн кырдаал жанакы тоок баккан киши да мамлекетти башкарса болот дегендей принциптин негизинде ушундай болот. Мен канча жолу айтып келдим. Биздин мамлекет юридикалык жактан бар, де юре бар, де факто жок. Мамлекеттик структура. Бу Мирлан мырза айтып өттү, мамлекет бул институт. Мамлекет институт эмес. Мамлекетти куруп аткан институттар болот. А мамлекет бул башындагы чатыры болот. Пайдубалы менен чатыры. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн ордуна коймоюнча, могул башаламандык токтобойт.